Biz жакта дейт. Үй курса, машина алса, тойдо хатым кылынат. Ошондо акча, нан берилет. Акча, нанды алса болобу. Эми хатым кылганда эмне кылат? Мисалы үчүн Кудайым ушул жаңы үй алдым, Кудайым берекесин берсин деп Аллах Тааланын сөзүн баштан аяк окуп чыгып шүгүр кылсаңыз зыяны жок. Бирок бирөөгө окутсаң, ал акча алса, ушинтип окуп бер, сага мынча акча берем десе, бул ижара болуп калат дагы, шариятыбыз арам болуп калат. Аны кандай кылыш керек? Караке, биз хатым кылып аттык эле, келип ушу хатым кылып берсеңиз, же болбосо үйүңүздөн окуп келип, акырын биздикине келип, Куранды өзлөрү окуйт дагы, акырын келип, ошо үйүнө келип, хатым кылып, хатым дубасын окуп берет. Анан кетип калган таксырын буга чай ичип коесуз деп, өзүңүздүн көңүлүңүздөн чыгарып берип коесуз. Бул белек болот. Экөөнүн айырмасы бар. Ижара баалашасың. Мынча кылып берем, мынча кылбайм деп. Бул арам. Шариятыбызда ижара арам.